Өзүм сүйгөндүн атын койгон. Жок, мени алып качып кеткен эмес. Биз сүйлөшүп эле турмуш курганбыз. Бул жактагы күчтүү врачтар айтышты, туура эмес операция жасалып калыптыр деп. Аябай кыйналдык. Финансы жагынан кыйналдык. Ал жашоомду элестетсем мурашки болуп кетет, азыр деле болуп кетти. Чындыгында мындай. Сенин балаң адам эмес дегенди мамиле кылышты да. Мындай бирмис. Мен эч ким албаса, мен иштей албасам, Самара Кенешова 3 баласы менен турмушка чыкса, мен кантип турмушка чыга албайм дедим да. 1,5 миң сом акчам бар, катышсамбы, катышпасамбы? Өкүнбөңүз, наалыбаңыз. Наалыган адамдын жашоосу артка кете берет. Ооба, жакшы көргөн тамагы болсо сүйүнүп, оозун ачып. Салам достор, кандайсыздар? Бүгүн бизде ушундай сонун съемка болуп жатат. Ушундай сонун студияда Назира эже менен бүгүн мондой халаттар менен тамак даярдайбыз. Ооба, менимче Канзадан мындай интервьюсу жокко эсе. Бүгүн Канзада кандай кожоке, Маралга кандай таттуу тамактарды бышырып берет, мына ушул туурасында менин расмий бир жолу Назира YouTube каналынан жакында көрө аласыздар. Биринчи жолу ушундай жоолук салынып, көптөн бери салынбай аткан. Баса акыркы жолу качан ушундай жоолук салдыңыз эле? 5 жыл мурда окшойт. Келин болуп барганда, абдан жакшы. Ошол келиндик күндөрдү деги эле кандай сезимдер болду эле эфирдин алкагында сиздер Кудай буйрса жакында көрө аласыздар. Замандаштар, кутман күн баарыңыздарга. Аты жөнүм Назира Бердигулова. Дам программасына кош келипсиздер. Дагы биздин бир укмуштуугудай таланттуу, мээримдүү энем, татынакай кыздын сонун энеси тарбиялап келет. Мен андай кичинекей наристе бөбөктөрдү Кудайдын бир белеги деп эсептейм. Ошондой Кудайдан берген бир белекти Канзадайым балдар үйүнө таштабай, ошол кичинекей баланын ден соолугу үчүн 5 жылдан бери күрөшүп келип, азыркы учурда биздин кызыбыз Марал 6 жашта экен, деги эле тарбиясы, деги эле ушул жалгыз эне болуп кантип бала тарбиялайт, келечекке койгон максаттары, канткенде элге белгилүү бир блогер боло аласыздар. Мына ошол боюнча биз кеп кылуу үчүн атайын студиябызга барыбызга белгилүү СММчиса деймби же блогерша деймби? Кыскасы кыргыздын бир кыйын кызы келип олтурат. Дамдуу тамак жасап берем деди, эфирдин алкагында көрөбүз. Канзада Абдырасулова бүгүн биздин Дам программабыздын коногу. Кандайсыз, Канзада? Сонун. Негизи мен сизди мындай алмаштырып берем же бир эле мен эмес башкалар дагы алмаштырабы? Ханзада деп беребиз. Ооба, негизи Ханзада деп көп айтышат. Ханзада эле атыңызды коюп коюшуңуз керек окшойт, Жок, атам койгон ат, ошондуктан өзгөртпөйм. Эмне үчүн Ханзада деп койгон? Мен ойлойм, эфирдин алкагында айтып берсеңиз керек. Алгач биздин Дам программабызга келген Айым боло Мырза боло бизге сөз түрдө өзүнүн бир фирменный тамагын жасап берет. Сиз айтып калдыңыз, бул тамактын атын Марал деп коелу деп, анткени Марал бул тамакты тамшанып жейт деп калдыңыз. Бул тамак туурасында айтсаңыз, эмнелер керек, кандай ингредиенттер алышыбыз керек? Бүгүн мен сиздерге Маралга сүйүп жеген тамакты даярдап беремин. Бул тамактын өзгөчөлүгү бат даяр болот. Жана жаш балдар аябай сүйүп жейт. Маралга өзү чайнай албаса дагы бул майда жумшак болгон үчүн жакшы көрүп аябай сүйүп жейт. Ал үчүн бизге биринчи эле сливки керек болот. Бул андан кийин шпинатты дагы аябай жакшы көрүп жейбиз биз үйдө. Тооктун эти керек болот, жумшак эти. Анан мондой коз карындар керек болот. Булгурду сууга бышырып, гарнир катары алабыз. Жакшы, гарнирге балким бөлө картошка жасаса болот, күрүч, өзүнүн табитине жараша. Өзүңүздөргө жаккан болот. Бул калориясы аябай аз болгон үчүн, жакшы сиңген үчүн жаш балага булгурду көбүрөөк даярдап берем Маралга. Анда алгач булгурду даярдап алалы же начинка же үстүндөгү тоок этин даярдайлы? Биринчи алгач булгурду сууга даярдап алалы. Азырынча тооктун этин даярдап, майдалап алганга чейин булгурду мен сууга жууп келе калайын, Жакшы. Замандаштар, менин расмий каналыма катталууну унутпаңыздар. Биздин каналга катталып, жана комментарий бөлүмүнө кирип, өзүңүздүн пикириңиз менен, оюңуз менен бөлүшө кетиңиздер. Биздин Дам программабыздан кайсы инсандарды көргүңүздөр келет? Албетте комментарий бөлүмүнө кирип, өзүм баш багып окуймун. Балким сиз күткөн конок эмки эфирде
биздин дам программабызга келип сонун рецепттери менен бөлүшүп бермекчи. Ханзада дагы мынакей булгуру даяр болуп калды. Канча мүнөттө бышат булгур? Ханзадайым? Булгур 10 мүнөт 15 мүнөттө даяр болот. Мынакей жууп келдим. Азыр муну дымдап коебуз бул жака. Туздан салып коемун. Бираз салып коем. Сливочный масло кошосузбу? Суусу тартылганда, суусу тартылганда. Мынакей туздан бираз чачып, аралаштырып коемун. Ханзадайым, алгач биз сиздин балалыгыңызга сапар тартсак. Балалыгыңыз кайсыл жакта өткөн, канча бир туугансыз? Мен өзүм Баткен областынын Кадамжай районунан болом, Көктала деген айылдан. Үй бүлөдө 5 бир тууганбыз. 3 кыз, 2 уул. Мен экинчи кызымын үй бүлөдө. Балалыгым айылда өткөн. 9 класска чейин айылда окуп, 9 класстан кийин Ошко окууга тапшырганмын. Кайсыл окуу жайды бүттүңүз? Алгач мен Ош мамлекеттик социалдык университетке тапшырганмын. Модельер, дизайнер болуп окууга тапшырганмын. Андан кийин юридический колледжге перевод болуп кеткенмин. Юрист болоюн дедиңизби? Апам мени кичинекейме юрист болушумду каалачу. Өзүм деле юрист болом деп болчумун, бирок болбой калдым. Үй бүлөдө 5 бир тууган экенсиздер, баардыгы кесипти аркалаштыбы? Чоң эжем турмушка чыккан, азыр өзүнүн үй бүлөсү бар, балдары бар. Менден кийинки сиңдим деле үй бүлөсү бар, турмушка чыккан. Кичинекей инилерим азырынча кичине алар. Ханзада деп атаңыз койгон экен. Кимдин урматына? Мисалы үчүн ошол кезде кайсы бир белгилүү инсандардын атынан коет эле, же бир китептен окуп калып, ошону жактырып калып, же бир кино тасма таасирленип дегендей. Өзүм сүйгөндүн атын койгон. Өзү сүйгөн биринчи сүйгөн атынанбы? Дайым сурачумун, себеби чоң эжемдин атын Каныкей деп коюшкан. 95-жылы Манас жылы болгонбу? Манас эпосуна ошого Каныкей деп коюшкан. Андан кийин менин атымды улап эле Кы деп, Канзада деп коюп коюшкан, бирок мен дайым сурайт болчумун, эмнеге Канзада депчи. Сураганда өзү күлүп айтып калчу, тамашалап. Универде окуп жүргөндө сүйгөн кызым аты Канзада болчу деп. Апаңыз кандай кабыл алды эле? Же апаңыз уккан эмеспи буну? Апам күлүп эле кабыл алат. Жакшы. Ата-энеңиз кайсы кызматта иштейт? Же айыл элек элеби? Атам 7 умурда каза болуп кеткен. Кечиресиз. Азыркы учурда апам болсо бизге жардам берип, азырынча иштебей эле. Айылда. Айылда азыркы учурда, бирок биз менен чоң. Жакшы. Жогоруда айтып калдыңыз, 5 жыл мурун жолук салынган элем, ошол күндү эстедим депчи. Студенттик күндөргө бир кайрылып өтсөк, жолдошуңузду алып качып кетти беле? Жок, мени алып качып кеткен эмес. Биз сүйлөшүп эле турмуш курганбыз, кыз жигит болуп эле турмуш курганбыз. Ала качуу болгон эмес. Анан ошол жаңы келин болуп барганда жолук салынганмын. Андан кийин 1 жылдай эле жашадык. 1 жылдай жашап, ошо кызыбыз төрөлгөндөн кийин кайра ажырашып кеттик. Андан кийин жолук салынбай калгам. Канзада, кызыңыз төрөлгөндө кандай абалда болдуңуз? Мен сизди эфириме чакырган себеби, Канзада, биздин замандаштардын арасында ошол ара төрөлгөн балдар бар экен. Кайсыл бир даражадагы майып балдар. Ошол айымдарга сизди көргөн видеону бир мотивация алыш үчүн чакырдым сиздичи. Анан ошол кененирээк бизге айтып берсеңиз. Мисалы үчүн өзүңүздүн алыс саныңыз аман, мындай зерек, тың, ден соолугуңуз жакшы айым экенсиз. Аны неден улам ушундай лялечка төрөлүп калды сиздин үй бүлөңүздө, бала? Чындыгында азыр айтып атпайсыз, сиз ден соолугуңуз жакшы экен деп. Бизде ушундай менталитет бар экен. Бала төрөлсө, демек апасында кандайдыр бир көйгөй бар ден соолугунда деп ойлошот экен. Биринчи эле төрөлгөндө өзүң ооруган эмессиңби, сенин каныңда жокпу деген суроолор келет экен. Бирок мындай төрөлгөн балдардын көпчүлүгү вирус инфекциянын айынан болот экен. Боюнда барда же болбосо канына кандайдыр бир вирустар кирип калат экен. Маралка дагы ошол боюнда бар кезде вирус грипп менен ооругам. Ошол кезде вирус кирип калып ооруп калган экен. Чындыгында Марал төрөлгөндө аябай оор болгон мен үчүн эмес, бүтүндөй биздин үй бүлөбүзгө аябай оор болгон.
ыйлап эле депрессияга түшүп кабыл алуу негизи аябай оор болду. Канчадай мисалы үчүн 5 жыл мурун деле азыркыдай эле биздин медицинада бир топ жаңыл алуулар, жакшы жабдыктар, жакшы техника менен өнүккөн эле. Дарыгерлердин айткарган рекомендацияларын так аткарган эмес белеңиз? Ооба, Назира айым бизге врачтар айткан, доплер тартууга деген азыр булгурубуз даяр болуп калды. Могу сливочное маслодан салып коелу, жумшак болуп, дамдуу болот. Булгурубуз сонун болуп даяр болду, жумшак болуп азыр. Аралаштырабыз. Бизге врачтар айткан, ал кезде мен 18 жашта болчумун. Доплер деген УЗИ окшойт деп эле биз кечке УЗИге түшө бериппирмин. Төрөгөнү мен Москвада жүргөмүн, боюмда бар кезде. Азыр булгурубуз даяр болду, муну өчүрүп алып турабыз. Демек, дарыгерлер сөзсүз түрдө доплерден өткүлө деп айткан сиздерге? Ооба, доплерге түшүп текшерткиле деп айткан. Биз УЗИге эле тартып жүрө бергенбиз. Анан Москвада роддомго барганда врачтар айтып калышкан, баланын башында суусу бар деп. Төрөгөндө бир 12 саат толго тутуп төрөгөнмүн. 12 сааттан кийин аябай кыйналып төрөгөндө бала ыйлабай төрөлгөн. Маралка ыйлабай төрөлгөн. Сразу эле төрөгөндөн кийин Маралканы башка больницага алып кетип калышкан. Төрөлгөн күнү ошол больницага алып барып, Маралкага башына, анан артында бир эт менен төрөлгөн. Спина бифида деп айтып коюшат экен. Грыжа бар экен артында, ошол грыжасына барып операция жасашкан. Бирок жардам бербедиби? Бул жактагы күчтүү врачтар айтышты, туура эмес операция жасалып калыптыр деп. Себеби артындагы этти алганда жүлүндү кошо кесип салышкан. Ошонун айынан азыр Маралка отура албайт. Өзүңүздү күнөөлүү сезбейсизби? Балким сиз доплерге түшүп, дарыгерлердин айтканын кылганыңызда балким мындай бала төрөлбөйт белеби? Өзүңүздү балким кыйнамак эмессиз, баланы кыйнабайт элеңиз? Мен күнөөлүү сезим менде Маралка 4-5 жашка чыкканга чейин болду. Өзүмдү күнөөлөп, бала ушундай төрөлүп калганы үчүн аябай күнөөлөп келгенмин. Бирок ошол Маралка 4-5 жашка чыккандан кийин мен тажадым, депрессияда отуруп, жалаң жашоом ушундай болгондон кийин изилденип баштадым. Изилденип ар кандай психологдорго барып, курстарга катышып, кийин билдим, мен күнөөлүү эмес экенмин. Бул дагы бир Кудайымдын берген белеги, сыноосу эмес, белеги деп кабыл алдым. Анан өзүмдүн күнөөлүү сезимдерим менен иштештим. Мен күнөөлүү эмесмин, бул Кудайымдын берген белеги, демек бул жакшылыкка деп кабыл алгандан кийин Маралкада дагы өзгөрүүлөр болду. Качан гана мен ошол сезимди кетиргенден кийин. Сиз Москвадан качан келдиңиз анан? Канчадан? Маралка төрөлгөндөн кийин 3 айлык болгондон кийин Кыргызстанга келгенбиз. Себеби ал жакта бизде гражданство Кыргызстан болгон үчүн аябай кыйналдык. Финансы жагынан кыйналдык. Леченияларына акча көп кетти. Больницага жатып калган күндөрдө дагы скорыйларга дагы акча берет экенсиң, жанагы больницага. Кыргызстанга келдик. 3 айлык болгондон кийин Кыргызстанга келип, бул жакта көрсөтүп баштадык врачтарга. Ошол кезде жолдошум таштап кетип калды, оорулуу бала төрөлгөндө деп бир эмеңизден окуп калдым да. Чынында эле ошондой болдубу өзүңүздүн угайын? Биз 3 айлык болгондон кийин Кыргызстанга келгенбиз. Ал Москвада калган. Бизге акча иштеп, салып, лечение кылдырганга акча кылам деп. Бирок биз алыстагандан кийин мамилебиз дагы алыстап кетти. Мамилебиз алыстап, 2 жолго түштүк. 2 жолго түшкөнүңүздүн себеби ошол кыздын оорулуу болуп төрөлүп калганы болдубу? Канчадан? Сиз кандай деп ойлойсуз? Башында биз аялдар баланы көтөрүп төрөгөнүбүз үчүн кабыл алып карайт экенбиз да. Бирок көпчүлүк эркектер мындай ооруну, мындай сыноону көтөрө алышпайт экен. Кабыл ала алган жок башында. Кабыл ала албай бизди таштап кетти. Биз
азыр козу карындарды туурап жатабыз. Бишкекке келгенде жашооңуз кандай болуп баштады Канзада? 3 айлык бала. Өзүңүз болгону 18-19 жаштагы кыз экенсиз. Биз Москвадан жок Канзада. Ошко келгенбиз 3 айлык бала менен. Ошко келип, кайын журтум менен жашаганбыз. Кайын журтум менен жашап, 1 жылдан кийин башка жакка бөлүнүп чыкканмын, квартирага. Жолдошуңуз менен жашай алсаңыз дагы кайын журт менен жашап турдуңузбу? Жок, биз жолдошум менен жашап эле жүргөнбүз, болгону мамиледи алыстап баштаган. Кайын журтум үйүндө жашап, кийин анан уже 1 жашка чыккандан кийин биз ажырашып, мен квартирага чыгып кеткем. Ошто жашачубуз. Бишкекке биз карантинден кийин келдик. Ошто жашасаңыз да жашооңуз кандай болду? Бизди көрүп турган айымдарга бир мотивация болсун сизде. Ал жашоомду элестетсем мурашки болуп кетет, азыр деле болуп кетти. Чындыгында мындай мурашки болуп кетти. Себеби менде ош дегенде бир муздак сезим калганда, билбейм, адамдар ошто жашагандар ош деп аябай жакшы көрүшөт, бирок мен ошто элестеткенде менде муздак бир денемди муздак тер чыгып кетет. Себеби аябай оор күндөрүм өттү да ошто. 1 жылда эле биз ажырашкандан кийин 1 жылда бир 10 квартира котордук. Кызым менен. Жаныңызда эч ким жок? Жанымда эч ким жок. Апамдар бар болчу, бирок апамдын дагы кичинекей эмилерим бар. Алардын жанына барып келип жүрүп, жардам берип каралашып жатты, бирок баары бир жанымда тура албайт болчу. Квартирадан квартирага көчүп, бирөөсү кымбаттатып салса арзанын издеп, арзан квартирага барсаң таракан басып кеткен, же болбосо суу басып кеткен, муздак, ремонту начар. Ушундай бир азыр дагы бир башкача сезим болуп кетти. Териңдеп албайм. Ошол таракан баскан үйдө жашаган күнүбүз болду, ач калган күнүбүз болду. Себеби ал кезде биз өзүбүздүн үй бүлөбүз дагы оор абалда турчу. Апам жалгыз бизди караганга жетишпей кыйналат болчу. Ал кезде туугандарыбыз менен дагы бир аз атам каза болгондон кийин мамилебиз жамандап кеткен болчу. Алар менен жакшы келишпей. Өзүмө калган, айла жок. Жаш апамын, өзүм кичинекей кызмын, 19 жашта. Бала сүт эмбейт, марал эмген эмес. Атайын курук сүттөрдү сатып алып, смести сатып алып. Сместин бир банкасы 500 сомдо. Бала чоңойгон сайын ал көбүрөөк ич баштайт да. Мен жума сайын алат элем. Ал кезде биздин пособиябыз дагы аз эле болчу. Аз эле пособияга атайын 50 сом, 100 сом арзан алыш үчүн дагы биз ошто бир жайма базар деген жер бар. Атайын оптун баада сатат болчу. Ал жакка барып, маралканы бир колума көтөрөт элем. Маралка аябай слабый болчу да, кичинекейинде бир колума маралканы көтөрүп, бир колума оор сумкага маралдын подгузниктерин, тряпкаларын, 1 литр термос дайыма жанымда жүрчү да. Оор көтөрүп алып, бир смести, анан кечке подгузник, азырга чейин подгузник кет. Ошол арзан баада алыш үчүн дагы мен жайма базарга барып алып келчүмүн. Кезек күтүп, Ошол маршруткаларга тыгылып, ал кезде май коюп коесуңбу? Ал кезде азыркыдай жаш бала мындай өзгөчө балдарды кабыл алыша элек болчу. 5-6 жыл мурда аябай башкача карашчу элдер бизди. Бизде ушундай экен, маршруткага өзгөчө бала менен чыксаң, мурда башкача көздөр менен карашат болчу. Мындай адам көрбөгөндөй болуп, таңыркашып, балаң менен үйдө эле отурбайсыңбы, кыйналбай депчи. Алар билбейт да менин жашоом кандай болот. Ошентсе дагы айтышат эле. Кээде автобустарда ушуп кеткен күндөрүбүз дагы болот эле да, адамдар менен чейин кыйкырышып, ошондой күндөр дагы болду. Бирок азыр бир кыйла элдерге жетиптир. Өзгөчө бала кандай экенин билишет экен, көпчүлүк бөлүгү элдин билишет экен. Маршруткага көчөгө чыкканда чуркап келип жардам беришет да. Мурда андай эмес болчу. Кайдыгер сыяктуу сезилчү эле өзүңүзгө? Таңыркап карашат болчу мурда. Канзада, бул кырдаалдан кантип чыктыңыз? Эмне түрткү болду чыгып кетүүгө? Азырга чейин деле мага өзгөчө балдардын апалары жазып келишет.
кантип чыкса болот, эле баланын стресси депрессияда отурам, кеңеш бериңизчи деп айтышат да, көп жазышат. Мен айтат болчумун, өзгөчө баланы төрөлгөндөн кийин баланы биринчи сыноо катары эмес, белек катары алыш керек. Адам баласы ушундай экенбиз, өзгөчө бала төрөлсө же болбосо кандайдыр бир жашообузда проблемалар деп айтып берейин, проблемалар болуп калса, биз бат эле жооп берип кетебиз. Эмнеге мындай болуп жатат, эмнеге менин жашоомдо болду, мен кайсы кылган күнөөм үчүн деген бир сөздөрдү айтып кетебиз да. Бирок мындай балдарды, өзгөчө балдарды Кудайым тандап берип экен да. Ким ушул сыноону көтөрө алат, ушул баланы карай алат, мээрин бере алат деген өзүнүн сүйгөн пегелерине гана берип экен да. Ошол үчүн өзгөчө балдардын аталарына айтып элем, демек сиздерде ушундай бала төрөлдүбү, демек биз Кудайым сөзүн тыңдайбыз. Кудайым бизди сүйүп, ушул баланы карайт, мээрин берет, таштабайт деп ушундай баланы бизге берген. Маралда төрөлгөндө мага туугандарым деле, тааныштарым деле айтышкандар, сен бул бала менен көпкө баргайсың дегендар. Көпкө баргайсың кандай? Ийгилик жаратпайсыңбы же эмне? Же бул бала чарчап калат деген бир пикирлерин айтышты беле. Ал кезде биз күйөөм менен ажырашып элек болчубуз, бирок ошондо эле айтышкан. Күйөө чыдап кетет, өзүмдүн жакын адамдарымдан, тааныштарымдан уккан бул. Аябай көбүрөөк экен. Күйөөң чыдап кетет, мындай бала менен сен көпкө барбайсың, балаң менен сен жалгыз каласың, сен эч кимге керегиң болбойт деп айтышкан. Мен айтат элем, өзгөчө бала төрөлдү, туугандарыңыздар айтып баштайт, кошуналар айтып баштайт, тааныштар айтып баштайт, бирок эч кимди укпаңыздар. Мындай бала төрөлдү, демек эч кимди укпаңыздар, акырына чейин караңыздар баланы. Күрөшүш керек. Күрөшүш керек, ооба, күрөшүш керек. Биз 3 жыл больницада жашап жүрдүк. 3 жыл больницада. Сиз экөөсү эле жейсиздер. Маралка дагы жейт. Эт жетиштүү болсо керек. Анан больницада жашап жүрдүк, ошентип ач калган күндөр болду больницада. Медсестралар менен урушкан күндөр деле болду. Эмнеге урушат элеңиздер? Эмнеден? Биз ошто детский больницада көп жашайбыз, областной больницада. Сенин балаң адам эмес деген мамиле кылышчу да. Сенин балаң токтоп жашабайт, адам болбойт, ошондой мамиле жасашчу. Ошого айнап жаштар менен, медсестралар менен көп урушчубуз. Алардын жасаган кооз мамилелерин улам уруша кетчүбүз. Ушундай учур болду сизде? Балдар үйүнө таштап калсаң. Болгон. Балдар үйүнө барган. Мен эч качан чыдабайм деп айткан элем, Маралканы. Бирок баргансыз балдар үйүнө, алгач баргансыз. Канча жашта, канча ай эле? 3 жаш болсо керек эле. 3 жашында биз акыры эле ачка калганбыз. Бага албай жатканыңыздан алып бардыңыз да? Айласыз. Айлам жеткен, колумда акчам жок, квартплатага акчамды бере албайм. Бергенге тамагым жок. Маралка ал кезде тамак жеп калган болчу. Бергенге сен тамагым жок. Көбүргө нан жеген жумуштар болчу. Көбүргө нанды бере албайсың, өзүң жейсиң, жок балага бергенге тамагым жок, күнгө чейин калган. Ошто атайын балдар үйү бар. Балдар үйүнө барганмын. Иштеп жүрүп баратканда эле балдардын ыйлаган угуп жүрөгүмдө аябай коркуп, башкача күнөөлүү сезим болгон. Кирип баратып, директор 2-нчи этажда кабинетти айткан. 2-нчи этажга барып, кабинетинде жок экен, мен барсам, ойлонуп отурган, аябай ойлонуп отурган. Анан киргенмин, кабинетине кирсем, мындай балдарды психологический операция жасап. Ишке борбордогу.
борборго эмне операциясын деп айткан. Капкагын Деловодский аппарасын ал жакта карашат деп айткан. Ойлонуу карашат. Детскийден балдарды тәрбиелеушілер қарайды да, ұқсамды балдар үйде алышат, сыртта жүрген балдардың көздері аябай мүнді да, анан Маралканын елестеп, егер мен штаб болсам, Маралканын қандай болып деп. Ошол кезде Маралкан мындай бир мустак манеждин ичинде жаткан елестеп келип, көзүмөн жашым чыгып кеткен да, жок, тапшырбайм деп ошол жерден чоң качып кеткен. Үйгө баргандагы сен акылдуу кыласың да, таштабай алып кеткенсиң. Үйгө барып ушунчалык Маралкан көзүн карай албайм, ушунча уялдым. Өзүм туруп ошол баланы таштайм деген ой келген үчүн дагы мен аябай уялып кеттим. Көп убакытка чейин Маралдын бетин карай алган жокмун, аябай ушунчалык күнөөлүү сезим болду, ошондо айттым. Кантип болсо да мен багам сен дедим. Бирок мен сени эч качан таштабайм дедим да, ошондо өзүм аябай сөз бердим да. Мен кандай эмне болбосун жумушту жасаймын, бирок сени таштабайм дедим да. Кандай жумуш болбосун мен баарын кыламын. Сени багыш үчүн дедим. И ошол күндөн кийин мен кандай жумуш болбосун подработкаларга чыгып баштадым. Кечинде бир медкапта окуган сиңдим бар эле. Давай мен силер көп жазасыңар го, тетрадьыңа алып келип бергиле, мен түнү силерге конспектиңерди өлчүп берем дедим. Макул болуп ошол өзүм балаштарымды алып келди, тетрадьтарын түнү менен аларга конспект жазып берчүмүн 5 сомдо. Самсы жасаганды үйрөнүп алып, YouTube'дан самсы жасап магазиндерге көрүп берип жүрдүм. Тааныштарыма чалат элем, балаңарды карап берем деп, алардын балдарын карап берем. Мугалим эжекелер бар эле, алардын үйүнө барып үйүн жыйнап берет элем. Аз акчага болсо дагы баламды багыш үчүн барып үйүнө жыйнап берчүмүн. Ошентип жүрүп, жаныбызды багып, күнү өтөп болчу. Анан 2020 жылы уже коронавирус чыкпадыбы. Ошол кезде квартирада жашачубуз, шаардын четинде жашабыз. И карантин болгондо биз жолдо жабылып отуруп калдык. Эч ким жок, апам айылда болчу. Кудайым баары рызкыбызды берип атты, ошондо да мамлекеттен ундарды берип жатты, байларды берип жатты. И ошондо билдим, түшүндүм, мен мындай кетиште жашоом болбойт. Өзгөрүш керек. Өзгөрүш керек, алдыга кадам ташташ керек. Мындай учурларда мен жанымда эч ким болбойт экен. Карантинде ошентип биз жалгыз калганда мен чечим чыгардым, мындай жашоо болбойт деп. Азыр биз туз салабыз тамакка. Этибиз бул жакта даяр болуп калыптыр. Козу карынды алып келип салабыз. Козу карынын үстүнө сливки куябызбы же өзүнүн согуна эле бышабы? Сливки салабыз, куябыз. Сонун болуп даамы. Маралка аябай даамын жакшы көрүп жейт. Негизи козу карын, шпинат ден соолукка пайдалуу. Жеңил анын үстүнө тамак. Тамак аябай жеңил. Бир аз демдеп коебуз. Ошол ошентип карантин бүттү. Карантин бүткөндөн кийин биз Бишкекке көчүп келдик. 2020-жылы Бишкекке көчүп келдик. Өзүңүз эч ким чакырган жок. Чечим ошондой. Апам келгиле деди, апам бул жакта болчу. Көчүп келдик. Бул жакка көчүп келгенден кийин жашоо башкача болуп башталды. Ал жакта башкача, бул жакта баары бир Бишкекте башкача жашоо. Өзүмдү аябай жанагы үңкүрдөн чыккан адамдай сезгенмин. Карантинден кийин ушундай бир башкача болгом. Адаптация Бишкекте аябай кыйын болду менде чынында. Сүйүндүңүзбү келгениңизге? Сүйүндүм. Келгенде эле бир эркиндикти сездим. Себеби оштон мен жашаган жерде ушундай болчу. Кандайдыр бир ушак сүйлөгөн адамдар көп болчу. Баскан турганыңды аңдаган адамдар көп болчу да, мен кысылып кетет болчумун. Бишкекке келгенде ар бир адамдын жашоосу өзү менен өзү. Бирөө менен иши жок, ар ким өзүнүн жумушун өзү жасайт.
аябай сүйүндүм бул жакка келгенде. Себеби кичинекей мен Бишкекте жашасам деп кыялданчумун. Кыялым ишке ашты. Келип бул жакта сүйүнүп жүрдүм, 1-2 ай сүйүнүп жүрдүм, бирок мурдакы ордума келип калдым. Мурдакы эле терезени жаап, үйдө терезени жаап элем, дагы кечке жатып алат элем. Себеби жан дүйнөм ушунчалык кайгы муунга, кара нерселерге толуп калган болчу. Ишенбестик, келечекке мындай бир үмүт жок. Ооба. Туманга кайра түштүм. Бала мен кайда барам, мен ким кабыл алат, эмне болот? Бир күнүбүз бир күнгө окшош күндөр. Себеби мага туугандарым айта берип, тааныштар айта берип, сени күйөөң таштап кетти, эми сен мындай бала менен эч ким албайт. Же балаңды тандайсың, же келечегиңди тандайсың деп айтышканда, анан демек менин келечегим жок экен деген үмүт өчүп калган. Демек менин келечегим жок экен мындай бала менен. Мени эч ким албаса, мен иштей албасам, өмүрүмдүн акырына чейин ушинтип бир баланы коляскада сүйрөп өтүп кетет экенмин деген үмүтүм өчүп отуруп калгам. Кечке ыйлайт элем. Кечке жатып ыйлап сороп жатып, тамакты жеп кайра жатып, семирип да кеткенмин. 60 канча килограммга семирип кеткенмин. Казанды аралаштырып коеюн. Семирип, ушунчалык стресс депрессиянын эң учуна, чокусуна чыкканмын. Сиз чында депрессия болупсуз. Ооба. Айнектери жабып, эч ким менен сүйлөшпөй, бир зона комфортко түшүп калгансыз да? Сүйлөшкүм келбейт болчу. Сыртка чыкканда адамдар күлүп, бири-бирин кучакташып, жакшына сүйлөшүп жүрсө, жанагы адамдарды баары уруп салгым келчү. Көрө албайт элем. Анан денемде дагы өзгөрүүлөр болду. Стресс депрессиянын айынан денемдин сол жагы иштебей калат болчу. Көбүрөөк ойлонгондо монтип колдорум каттыган боюнча жатып калат элем. Нервтен аябай нерв болуп, анан чачым да түшүп баштады. Парикмахерге барсам, парикмахер деп эле чочуп кеткен да. Анан эмне болуп кетти деп сурасам, мондай тоголок болуп түшүп калыптыр чачым деп айтканда, ошондон кийин мен парикмахердин алдында отуруп көзүмдөн жашым чыгып кеткен. Мен ушул даражага чейин өзүмдү кордоп салдымбы депчи, өзүмдү карабай калдымбы деп. Ошентип жүрүп, ыйлап, жашоом бир нерседей эле болуп, анан сиңдимди Куда түшүп келишти. Күзүндө 2020-жылы күзүндө. Анан 2021-жылы январь айында сиңдимдин тою болду. Ошол тоюнан кийин мен өзгөргөнгө аракет кылып, өзгөрөм деп чечим чыгардым. Эмнеге ал той сизге, жашооңузга бир таасир этти? Тойдон эмне көрдүңүз? Мен кичинекеймен салттарга кызыкпачу экенмин. Кызыкпайт болчумун. Тойго, калың жасагандарга, төшөк дегендерге мен кызыкпайт элем. Анан сиңдимдин тоюнда намыстанып кеттим. Себеби менде биздин тоюбуз кичинекей эле болгон, бир кафеде эле болгон, 150-200 адамдай эле болгон. Анан апам шал-шөкөт музыка менен эле болгон, төшөк жанагындай нерселер жасап берген эмес да. Сиңдиме апам ушунчалык ниет кылып төшөктөрдү аябай көп берди. Базарга барып тынбай алып атты. Анан сиңдимдин кайынжурт аябай жакшы адамдар, биз тааныган, биздин алыскы туугандарыбыз деп аябай сыйлуу, сый менен алышты да сиңдимдичи. Анан намыстанып кеттим. Канзада сен ушул сиңдимчалык акылың жокпу депчи. Ушул кичинекей кызчалык акылың жокпу, сен өзүңдүн баркыңды билген жоксуң. Карачы сиңдим кандай турмушка чыкты, кандай жерге, кандай жолдошуң карачы деп аябай суктандым. Бир жагынан депрессияда жүргөнмүн, зависть болдум эле. Таарынып, сиңдиме алып берген буюмдарын көрүп, апама таарынып тойдо. Анан Бишкекке келгенден кийин жаттым дагы. Эмнеге мен мындай жашоого татыктуу эмесмин дедим да. Эмнеге мен мындай жашоого татыктуу эмесмин? Эмне себептен элдер ушундай бактылуу адамдар менен турмушка куруп, бактылуу үй бүлөдө жашайт, мен эмнеге деп, эмнеге деген суроолор аябай көбөйүп кетти. Мешок болуппу? Батпай да калса керек. Анан ага чейин адам депрессияда отурганда мындай байыгысы келип баштаганда бат результат күтөт да. Отуруп эле мен бат деле бактылуу болгум келип кетти, бат деле байып кетким келди. Анан жанагындай сетевой бизнестер бар эмеспи, алар байып кетесиң десе, аларга карыз алып эле кире калып, ал жактан дагы результат жок, отуруп калдым кайра жанагы эски абалым. Анан видеолор келе берди.
Анан ютубтан Самара Кеңешованын видеосу келип калды. Деп туруп өчүрүп салдым. Анан кайра эле келди, кайра дагы эмне бул кечке келет деп өчүрүп салдым. Үчүнчүсүндө анан көрүп коеюнчу, бир жакшы нерсе окшойт деп кирип көрдүм. Көрсөм мен Самара Кеңешованы мурда Ошто көрүп жүрчүбүз, таанып. Бирок анын жашоосун мен билбейт экенмин. Кандай жолду басып өткөн, кандай кыйынчылыктарды башынан өткөрдү, мен билбейт экенмин чындыгында. Анан видеону көрүп, 3 балам менен ажырашып, жаңыдан турмушка чыктым дегенин көрүп, Самара Кеңешова 3 баласы менен турмушка чыкса, мен кантип турмушка чыга албайм дедим да. Анан Ал бактылуу болуп жатпайбы? 3 бала менен? 3 бала менен. Мен эмне жатам үйдө дедиңиз? Демек, менде деле шанс бар дедим да, себеби мага уже туугандарым, тааныштарым сени балаң менен эч ким албайт, сен акыркы сорсуң дегендей кылып түшүндүрүп коюшканда, жеткирипчи, демек мен адам эмес экенмин деген түшүнүк кирип калган да. Анан Самара эженин видеону көргөндөн кийин демек менде шанс бар экен дедим. Демек Самара Кеңешовадан мотивация алып, алдыга болгон бир максаттар пайда болду. Өзүмө ушундай бир күч алдым. Демек менде шанс бар, мен колуман келет дедим. Я сделаю дедиң. Замандаштар, Дам программасынын коногу мынакей Канзада айым, өзүңүздөр көрүп тургандай, өзгөчө бир бала менен турмуш тиричилиги уланып баратат. Дасторконубузду жыйнап алдык бир сыйра. Азыр мынакей сливкини куябыз деп даярданып турабыз. Азыр сливкини куябыз. Демек демделет экен да сливки. Бардын куябызбы же көңкүчө элеби? Көбүрөөк куям мен. Маралкага жагат. Ошон үчүн көбүрөөк эле куям. Азыр көрөбүз. Баарын эле куюп салдым. Азыр бир кайнап кеткенден кийин биз шпинатты салабыз. Жакшы, мотивация алдыңыз. Мотивацияны алгандан кийин эмнеден баштадыңыз алгач? Билимиңиз орто экен. Билимди аягына чейин диплом алып алыпсыз. Чындап жумушта оор эле болсо керек. Ооба, бала менен мындай бала менен эч ким деле албайт, жумушка коркушат. Баланы садикке бере албайсың, садиктер деле аз бизде. Өзүмө чечим чыгардым, адам качан гана жасайм деп чечим чыгаргандан кийин Кудайым өзү жолду көрсөтө берет экен. Биз келдик, айылдан келдик, жанымда аз эле акчам бар эле, видеолорду көрүп отурам, уже ютубтан баардык видеосун көрүп чыктым, кайра көрүп чыктым. Анан интенсивде бир өзүнүн курсун айтып калды. Анан сразу эле менеджерге чалдым да, интенсивге катышабын дедим да. Десем, уже азыр болуп жатат, кийинки айда катышыңыз деди эле. Мен эми 1 ай күтөмбү дедим да, 1 ай күтөмбү деп, анан 1 ай бою видеосун карап отурдум. Анан 1 айдан кийин сразу акчасын салдым дагы. Жанымда 1,5 миң сом эле акчам бар эле. Ал кезде иштебейбиз, апам айылда болчу, кызын берип айылда болчу. Ал 1,5 миң сом акчам бар, катышсамбы, катышпасамбы? 1,5 миң сом эле акчам бар. Ал акча ал кезде мен үчүн чоң акча болчу. Продукт алабыз, майда чүйдө алабыз деп кармап отурган акчам көздү жумдум дагы сыртка чыгып барып терминалда 1000 сомду салып келдим да, өзүмчө бактылуу адаммын. Будто мен дүйнөнү куткаргандай болдум да. Өзүмө сүйүнүп, как будто бирөө келип мага медаль тага тургандай сезим болду. Себеби мен ушул нерсени биринчи кадам таштадым өскөрүүгө. Анан эфирлер башталды, эртең менен туруп, эфир өтөт болчу саат 6-да, эртең менен туруп эфирди көрүп, эшикке чыгып чуркап келип, ал кезде семирип кеткен кыз, семирип кеткен, беттери тоголок болуп, беттер бузулган, стресс депрессиянын айынан бетке тактар түшүп кеткен. Эртең менен турат элем, эфирди көрөт элем, эшикке чыгып чуркап келип, ошондо байкай баштадым. Өзгөрүүнү. Жашоо кооз экен. Жашоо кооз экен. Мен ошончо жыл стресс депрессияда жатып, күндүн чыгып келе жатканын байкап атырмын. Кандай болот? Ошол моменттерде мен байкадым күндүн чыгып келе жатканын, гүлдөрдүн кооздугун, абанын дагы жыты сонун экенин ошондо байкадым. Азыр бир аралаштырып коеюн. Ошондо байкап өзгөрө баштадым. Анан ошондон кийин башталып кетти. Мен наркомандай болуп эле ай сайын курстарды сатып ала баштадым. Өзгөрүү, өнүгүү боюнча курстарды сатып алдым. Марафондорго катыштым, туура тамактануу боюнча.
арыктоо боюнча марафондорго катыштым. Азыр шпинат салабыз. Ошентип отуруп, акча керек да окуганга, а мен иштебейм. Интенсивде бизге үйрөтөт. Жумуштарды таап, акча табуу жолдорун үйрөтөт. Анан мен изилдеп баштадым. Мен бала менен кандай жумуш жасай алам деп өзүмө суроо бердим. Биздин пособиябыз ал кезде аз болчу, мамлекеттен берилген. Дагы демдеп коебуз. Мен дагы кандай жумуш жасай алам десем, мен көрсө, айылда чоңойгон кызмын. Колуман кара жумуш жакшы келет. Ал кезде биз дворник болуп иштечүбүз. Карантин кезинде биз дворник болуп, подъезд жууп иштеп жүрдүк. Жан багып апамдар менен подъезд жууп жүрчүмүн. Бир эле подъезд жуучумун. Анан ойлонуп туруп, дагы подъезд алайын деп, ошентип популярная уборщица болуп кеттим. Биз райондо Орто Сай айылда жашайт болчубуз. Ал жакта мындай таанымал уборщица болуп кеттим. Мага келишип үйүм жыйнап берчи, дагы бирөөсү келип, ушул күнү бошсуң, үйүм жыйнап берчи, тазалап берчи деп. Ошентип отуруп эле мен подъезд жууп жүрүп эле, анан жанында бир магазин бар болчу. Магазинде иштеген эже дагы мага да жууп берчи деп ошентип отуруп, подъезд жууп, магазин жууп, уборка жасап жүрүп эле мен курстарымды сатып алып, ошол акчаларга билим алып баштадым. Демек, инвестицияны өзүбүзгө кылыш керек турбайбы? Өзүмө кылып баштадым. Мурда акча болсо эле кийим алат элем. Ал кийимди алып кийбейт деле болчу, мен эч жакка чыкпайт элем анча деле. Только билим алып баштадым. Курстарды алып, подъезд жууйм, акчасын алам, сразу курс сатып алам. Ошентип жүрүп, СММ курсту сатып алдым. Ага чейин СММди укчумун, бирок кызыкпайт элем. Инстаграмда көп отурам мен. Мурдатан эле Инстаграмда отурсам, Белла Стелла деп чыгып калды бир айым. Карасам эле, аябай ушундай позитивная мо деп эч уялбайт да. Ал кезде мен ушунчалык уялчаак болуп калгам, тартымчаак болуп калгам. Азыр момуштарына салып коеюн, бир аз Тартымдарда салабы? Мен кара мурус жакшы көрөм, көп эле салыңыз. Же табитке жараша алабы бул дагы? Көп ачуу болуп кетпесин. Маралка жебей коет. Маралка жебей коет. Ал острый жегенде мотик жаман көрөт. Муштар салып, модондар салабыз. Бир аз. Ошентип отуруп, СММ курска окудум. Мен СММге кызыккан жокмун башында. Мен ошол Кундуз Таштанованын энергиясына эле кызыктым. Мен да ошондой позитивная, энергичная болоюн деп курсуна катталып жазылдым. Анан кандай адамдар менен жүрсөң, ошол адамдардын энергиясы жугат да. Барып, анын курсуна катышып, курста жагы кыздар менен таанышып, жаңыдан мен окружение пайда болду мендечи. Жаңыдан адамдар менен таанышып, алар менен катташып, ошентип отуруп СММ курска 2 жолу окудум. Андан кийин кайра эле ошол Белла Стелла Кундуз Таштановага наставничествого бардым. Ошентип отуруп, менин ичимдеги шыктарым ачылып баштады. Ичимдеги шыктарым ачылып баштады. Эми тамакты болуп калды, өчүрөбүз. Азыр бир аз дымдалсын, анан бул жакта булгурду алып салабыз. Гарнирди. Ошентип отуруп эле мен өзүмдүн курстарымды жаздым, марафондорду жаздым. Негизги менин максатым биринчи орунда мага окшогон өзгөчө балдардын энелерини ошол абалдан чыгаруу. Аларга көрсөтүү. Мен Самара Кеңешеваны көрүп, мен үмүт алдым. Демек, менде шанс бар деген үмүт келди мага. Мен дагы ошондой үмүттү башка апаларга, өзгөчө балдардын энелерине жеткирейин деген максатта мен өзүмдүн жумушумду баштадым. Марафондорумду жазып, марафондорго айымдарды окутуп баштадым. Өзгөргөн айымдар дагы болду. Биринчи эле ошол өзүм күткөндөй өзгөчө балдардын апалары катышты. Сонун отзывдарды уктум, күлүп калдым, жакшы карай баштадым бул жашоого, жакшы маанайда жүрүп баштадым деген отзывдар келип баштады. Азыр деле уже 1 жылдан бери ушул жумуш менен эмгектенип келем, аябай көп ийгиликтерди жарата алдым. Мен да көрүп келем. Азаматсыз жакшы. Ошол айтмакмын, өзгөчө балаңыз барбы, 5 балаңыз барбы, же болбосо жашооңуз оорбу, өкүнбөңүз, наалыбаңыз. Наалыган адамдын жашоосу артка кете берет. Наалыбаш керек. Кудайым проблема бердиби, бир оор сыноо бердиби, демек артында өтө чоң белек бар да. Сыноо келдиби, демек сизди чоң белек күтүп турат.
ошол белекти алуу үчүн биз сабырдуу болушубуз керек жана чыдамдуу болушубуз керек. Ошондо гана бизге сонун бир бакыт келет. Эң негизгиси кандай учур болбосун адам токтоп калбаш керек. Умтула бериш керек. Самар эже айтат, чурка дейт да. Чуркай албайсыңбы? Бас дейт. Баса албайсыңбы? Тур дейт. Тура албайсыңбы? Жөрмөлөп отуруп жатпа дейт да. Бир ордуңда жатпа дейт. Кыймылда дейт. Ошон үчүн айтат элем, кыймылдаңыздар. Бир жерде отуруп калдыңыздарбы? Всё, бүттү. Алдыга жылыш керек дайыма. Сиз бул жакты растай бериңиз. Мен барып маралканы алып келейин, Анан үчөөбүз чогуу олтуруп, бир тууганча тамактаналы. Кандай дейсиз? Барып маралканы алып келейин. Азыр бул жакта мына биздин булгурубуз буга чейин даярдап алганбыз. Азыр тарелкага салып алабыз. Булгурду маралка аябай жакшы көрүп жейт. Ошондуктан көбүнчө булгур даярдайм үйдө. Мынтип салып алдым, эми экинчи тарелкага салып алам азыр. Падливибиз даяр болду. Мынаки маралка. Маралка. Жакшы көргөн тамагыбыз дагы даяр болуп калды. Замандаштар, биз эртеңден бери айтып аткан красавица маралка дагы келди. Биз маралканы жүдөтпөй столго отуруп алалы. Маралка, мамаң жакшы көргөн тамакты жасады. Сен жакшы көргөн тамакты. Мындай эметип реакция кылабы? Ооба, жакшы көргөн тамагы болсо сүйүнүп, оозун ачып. Анаки. Жытынан билип атасыңбы эмне тамак экенин? Эмне тамак айтып койчу Марал? Эми Канзада Турцияга барып эс алганыңыздарды көрдүм эле. Кыйналган жоксузбу бала менен? Турцияга эс алганы өзүң барышың керек экен, бирок мен атайын балам менен барам дедим. Менин максатым ушу маралкага дүйнө жүзүн көрсөтүү. Болушунча аябай кыйналдым, бирок чогуу барган шериктерибиз жардам берип жатты, коляскасын көтөрүп, муну каралашып, көтөрүшүп. Бирок маралка аябай сүйүндү. Билди, көчөгө ошол башка жакка барганын сүйүнүп. Столго турабыз. Маралка, тамак жейсиңби? Азыр стол алып келейин. Маралкага тамак. Путешественница. Маралка негизи үйдө отурганды жактырбайт. Көчөгө чыгып, саякаттап, биз жерлерге барганды жакшы көрөт. Ошон үчүн буга аябай жакты. Жактыбы сага? Кандай экен Турцияга? Кандай экен айтып койчу Маралка Турцияны. Сонун. Карачы, сен жакшы көргөн тамакты жасадым. Ням. Кандай тамактарды көрөт? Менче кандай тамактарды жакшы көрөт? Эт тамактарды жакшы көрөт Маралка. Бананды жакшы көрөт. Таттуу тамактарды да жакшы көрөт. Торт, атайын өзүнүн акчасы түшкөндү. KFC жакшы көрөт деп калыңыз кече. Тамактандырасызбы? Жакшы көрөт. Келиңиздер эми замандаштар, биргеликте жасаган тамак абдан дамдуу жана таттуу болот дейт. Канзада экөөбүз жасаган дамдуу тамакты чогуу дамдап көрөлү. Менимче маралкага жакса керек. Келиңиз алыңыз. Жейсиңби Маралка? Карачы, сен жакшы көргөн тамак. Бисмилла деп туруп азыр. Канзада сонун экен. Аш болсун. Аябай дамдуу экен. Ням. Бир эле кыйын нерсе айым болбостон. Ашканада дагы кыйын кожо келгенбиз. Абдан дамдуу. Таттуу дагы. Жактуу Маралка? Чыгарбайчы кызым. Замандаштар, бул видеодон кийин менимче бардык аял заты мырзалар деле биздин видеобузду көп көрүшөт. Жүрөктөрү ойгонсо керек. Үйдөгү болгон балдарыңыздарга мээримиңиздер төгүп, эгерде ушундай бала же кыз төрөлүп калса, жубайыңыздарды таштабаңыздар. Ал жубайыңыздарга эч кандай бир мындай кандай десем, ден соолугуна байланыштуу жан улам мындай балдар төрөлбөйт. Бул Кудайдан берилген белек деп кабыл алыңыздар. Эч качан айымды ушундай Кудайдан берген белеги менен жалгыз калтырбаңыздар. Анткени сиздердин колдооңуздар сөзсүз түрдө керек.
Кандай да учурдан пайдаланып мен сизге рахматымды айтам. Булга бир чоң эрдик керек. Келип интервьюга баштан өткөн нерсени айтып берүү бул чоң эрдик чынында эле. Анткени бул нерсени көптөр айта албайт. Бунун баардыгы мындай көмүскөдө калып кетет. Сиз ушундай оор сыноолордон өтүп, ушундай жакшы иштер жаратып келе жатасыз. Мен сизге катталгам, ошондуктан мен өзүм эфириме чакырып олтурдум сизди. Мамилебизди үзбөйлү, бир тууган бойдон катышып жүрө берели, колума келген жардамымды берем. Айтор ден соолукта болуңуз. Анан турмушка чыгып, мен негизи тоюңузга деле катышып берем, подружка болом. Замир Байкин видеолорду жана сүрөттөрдү тартып берет, Айтор. Баарыбыз биргеликте очор бачар болуп, ынтымактуу, сенин келечегиңе кайдыгер карабай, тескери салымыбызды кошуп жүрө берели. Анан бир жыйынтыктоочу суроо болсун, Канзада, ушунчалык кыйналдың, сен эмнеге интернетке чыккан жоксуң? Жардам сурап. Мен мага жардам бериңиздер, муктажмын. Чынында эле эчтекеңиз жок экен. Таракан жашаган үйдө жашадыңыз, жерге нан жок, көкнан. Бир кайрылуу жасасаңыз, балки мен сизди бир көрүп калмакмынбы дегендей. Балки мындай күндөргө көп кабылбайт белеңиз деген менде бир суроо пайда болду. Негизи мен жардам сурагандан уялчумун. Эч жардам сурабайт элем, мага алып келип беришчү, кийимдерден, продуктудан өздөрү чалып алып келчү. Билбейм, мен жардам сурагандан тартынам. Мен өзүм балам мүмкүнчүлүгү чектелген, бирок мен мүмкүнчүлүгүм чектелген эмес. Ошол себептен дагы жардам сурагандан намыстанып, мен өзүм аракет кылдым. Азаматсыз, эгерде уруксат берсеңиз, видеонун астына сиздин реквизиттериңизди жазып коелу. Балким ошол биздин красавицабыздын кайсы тамак ашына, дарыларына, кандай да уруксат берсеңиз, памперстерине бир акча топтолуп, сиздердин бир үй бүлөңүздөрдүн бир каржы булактарына акчаңыздар турсун, каршы болбосоңуз. Учурдан пайдаланып, биздин замандаштарга бир каалоо тилек айтсаңыз, анан тамактаналы, тамагыбыз муздап калат. Сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Ушундай эфирге чакырып, сонун маанайда болду, аябай. Мен дагы бир катар эстеп, шүгүрчүлүк келтирдим. Биринчиден ошондой жолду басып өткөнүмө, анан азыркы жашап жаткан жашоомо ыраазычылык сезим келди. Бизди көрүп жаткан баардык көрөрмандарга айтар элем, эч качан наалыбаңыздар. Бул жашоо өзү белек. Ошол белек болуп келген жашоону татыктуу жашаганга аракет кылалы, наалыбай бар нерсеге шүгүр кылалы. Анан күчтүү бололу, аракетте бололу дайыма. Күлүп жүргөндү унутпаңыздар. Эч качан монтип, кабагыңыздарды бүркөп, сыртта кар жаап атат, жамгыр жаап атат деп кабакты бүркпөңүздөр. Ошол жамгырды дагы көрө албай жаткан адамдар бар. Ошол сиздер көрүп жаткан нерсени көрө албай жаткан адамдар бар, укпай жаткан адамдар бар. Ошондуктан ден соолугуңуз чынбы? Көрүп жатасызбы, басып жатасызбы? Сиз бактылуу адамсыз. Ден соолук бар, бул өзү чоң бактылуулук. Мен моралка төрөлгөндөн кийин чыныгы бактылуулук эмне экенин байкадым, сездим. Ага чейин мен кечке наалыйт элем, эмнеге андаймын, эмнеге мындаймын деп. Азыр мен чыныгы бактылуу адаммын. Менден өткөн бактылуу, бай адам жок деп айтам да дайыма, себеби бул дүйнөнүн бардык мындай кооздуктарын көрө билип, сезип жашап жатам. Азаматсыз, аба ырайы биздин маанайыбызды карабайт экен, аба ырайчы. Жан болсо жанга ылайыктуу кийинип кетебиз. Кар жаса, карга ылайыктуу шапкабызды, топубузду кийип, кол каптарыбызды кийип эшикке чыгабыз. Сиздер дагы ошондой болуңуздар. Эч качан бир адамдын көзүнө, оюна көз каранды болбоңуздар. Аракет кылсаңыздар берекет болот. Маарага жетмейин, жогоруда ошол менин сиңдим Канзада айткандай чуркай бергиле, чуркай албасаңар баскыла, баса албасаңар жүргүлөгүлө. Аты жөнүм Назира Бердиулова, кадр статында Замир, жана Eleven студия. Көрүшөбүз. Ким тартып атат сени камерага? Ким тартып атат? Ким сени тартып атат? Карап койчу. Карап койчу видеого. Жаным десем. Мен карап койгом. Айганда бетине өп кой. Жаным десем. Кара камераны. Камераны карап кой.